Эфирде аймактар маалымат программасынын Баткен облусундагы чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач программанын кыскача түрмөгү. Баткенде курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн курулушу соңку баскычка келип, ички жана тышкы жасалголоо иштери жүргүзүлүүдө. Лейлек районунун Тогуз булак айыл аймагында жол негизги көйгөй. Жетекчилердин эл менен болгон жолугушуусу көйгөйлөрдүн чечилишине түрткү боло алдыбы? Алдыда баяндайбыз. Баткен облусунда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча иштер активдүү уланууда. Учурда көп кабаттуу турак жайлардын курулушу соңку баскычка келип, ички жана тышкы жасалголоо иштери жүргүзүлүүдө. Планга ылайык жыл соңуна чейин батирлердин алгачкы бөлүгү пайдаланууга берилип, жаңы конуш ээлерине тапшырылат. Курулуштун жүрүшү, батирлердин өзгөчөлүктөрү жана алдыдагы пландар тууралуу жеринен кабарчыбыз Кундуз Жоробекова баяндайт. Биз азыр Баткен шаарындагы Асман 1 комплексинде турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Уштапта үйлөрдүн алгачкылары бүткөрүлүп, толугу менен аяктаган. Буюрса, үйлөр толугу менен бүткөрүлүп, ушул жылдын ноябрь айында жашоочулар үчүн пайдаланууга берилет. Өзүңөр көргөндөй, ушул Баткен шаарындагы Асман Резиденс 1-дин блогу, 12 блок бул жерде болуп атат, салынып атат. Анан ал жагында дагы 5 блогубуз бар. Жалпысынан быйылкы жылга 4-кварталга карата жалпысынан 17 блокту тапшырабыз деген ниетибиз бар. Анан бул биринчи этабы, анан экинчи этабында калган 18 блогу кийинки жылы 27 жылга тапшырылат. Азыркы учурда ошол канча пайыз бүтүп калды, кандай иштер жүрүп атат, ошого да токтолуп. Азыр мына ушул биринчи этаптагы 17 блок негизинен айтсак болот 80-90%га бүтүп калды десек болот. Биринчи этажда өткөндө көрсөткөн элек, дагы сиздерге да көрсөтөлү. Турак жайлар заманбап талаптарга ылайык курулууда. Батирлер толугу менен бүткөрүлгөн абалда тапшырылат. Электр энергиясы, жылуулук системасы, таза суу жана канализация түйүндөрү киргизилген. Бөлмөлөрдүн жасалгасы заманбап талаптарга ылайык жүргүзүлгөн. Жашоочулар батирди кабыл алгандан кийин дароо жашап баштоого мүмкүнчүлүк алышат. Азыр мына 2 комнатаны көрсөтөр батирдер калса керек, Кудай буйруса мына кириңиздер. Мына 2 комнаталуу батир. Бул жагы мейманкана. Мына толугу менен бүтүп калган. Бул жагы да кухня. Мына кухнясына мебелдерин алып келтирип коет, буюрса. Бул жерде кладовкасы бар. Мына бул өзгөчөсү бул бөлүк. Бул туалети, санузелы. Мына жерде ваннасы. Ушундай анан бул тарабы экинчи бөлмөсү, уктоочу бөлмө. Батирлердин баасы аянтына жараша аныкталат. Учурда 1 чарчы метрдин баасы 87.400 сомдо түзөт. Турак жайлар мамлекеттик ипотекалык компаниянын шарттары менен жарандарга сунушталат. Бир комнаталуу үйлөр 42ден 50 метр квадратка чейин. 2 комнаталуу үйлөр 60 метрден баштап 74 метр квадратка чейин болот да. Анан 3 комнаталар болсо 80ден 100 метр квадратка чейин. Негизден бааны бекитилгени 87.400 сом метр квадраты. Ошондо айтсаңыз, бир бөлмөлүү болжолдуу турда канча сом болот, бөлмөлөрдүн баалары? Эми бир бөлмөлөр эми эсептеп көрсөңүздөр 42 метр квадрат болсо, ошо 87.400 болсо, где-то 3 миллиондон ашыраак, 3,5-4 миллионго жакын болот. Азыр эми эсептеш керек болуп атат, кыска убакыттын ичинде. Эсептеп чыгарганыбызда ушул где-то 3,5 миллион, 4 миллионго чейин болуп калат да. Ал эми Асман 2 турак жай комплексинде дагы курулуш иштери белгиленген график боюнча жүрүп жатат. Объектте бир нече блоктун курулушу бир мезгилде жүргүзүлүп, куруучулар негизги жумуштарды бүтүрүүгө аракет көрүүдө. Бул жер Асман Резиденс 2
турак жай комплекс деп аталат. Жалпы аянты 4,2 гектар, площадь застройка 33% түзөт. Блоктордун жалпы саны 33 блок, бары 12 этаждан. Минус этаждары каралган, значит, это минус второй этаж, минус первый этаж, минус второй автопаркинг, минус кладовая. Андан сырткары азыр мануаль иштери жүрүп атат. Батирелердин жалпы саны 1356. Жалпы жөнүнөн бизде мануаль иштери жүрүп атат. И газоблок иштери жүрүп атат. Жумуш токтогон жок, өзгөлтүккө учураган жок. Кийинки жылдын Кудай буйрса күзгө пландаштырып атабыз пайдаланууга беришке. Асман 3 турак жай комплексинде дагы иштер активдүү уланууда. Бул жерде дагы көп кабаттуу турак жайлардын курулушу бир нече багытта жүргүзүлүп, объектти өз мөөнөтүндө пайдаланууга берүү боюнча иштер күчөтүлгөн тартипте аткарылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан бул турак жайлардын негизги максаты калкты жеткиликтүү жана арзан турак жай менен камсыз кылуу болуп саналат. Үйлөр толугу менен курулуп бүтсө, Баткен шаарындагы турак жай маселесин чечүүгө чоң салым кошот. Жаңы батирлер этап-этабы менен пайдаланууга берилип, жарандарга заманбап шарттагы турак жай алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Жергиликтүү жетекчилердин Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймагынын эли менен болгон жолугушууда жол маселеси көп көтөрүлдү. Айыл аймакты район борбору менен байланыштырган негизги автоунаа жолдорунун жана айылдарды өз ара бириктирген ички жолдордун абалын жакшыртуу керектиги айтылды. Андан сырткары көчөлөрдү жарыктандыруу, калкты таза суу менен камсыз кылуу, жер тилкелерин трансформациялоо, ошондой эле социалдык объектилерди оңдоо жана жаңылоо боюнча сунуш пикирлерин билдиришти. Запчас кымбат, бензин кымбат, ушул каттамдар кымбат болуп атат да. Канчалык бизге жол жеңилирээк асфальтталса, ошончолук техниканын ремонту дагы азаят, дагы каттоо жеңил болот. Миңжигач айылын Разаков шаары менен байланыштырган негизги көчөнүн абалы жергиликтүүлөрдү түйшөлтүп келет. Элеттиктердин негизги көйгөйү жол маселеси. Бул жол аркылуу Тогуз Булак, Айбийке айылдарынын эли да каттайт. Жол Ордо айылынан келгенде ушул жерден бүткөн. Бул 5 жыл, 6 жыл тошуна ушул жерден бүткөн дагы бул жага 1 километрден жылга кошулат деген. Бирок ошол боюнча токтоп турат да. Быйыл болсо мына көрүп турасыз, бул жага ачылат, бул жага Миңжигач айылга кирип кете турган жол кадаг жол. Бул жол күн ысыганда чаңып кетет, жамгыр жааганда ылайга бөлөнүп каласың да. Ал эми быйыл болсо айыл өкмөтүбүз айылдык чогулушта айтты, ушул жол асфальт болуп жаштар орто мектебинин үстүгө чейин барат деген да. Быйыл көлөмдө ушул жерден айылдын башыга чейин грунтовка кылды. Бирок ошол боюнча техникалар жыйылып кетип калды да. Билбейм бул качан болот, кайсы маалда болот, быйыл болобу, болбойбу, биздин айылдын эң көйгөйлүү маселеси жол маселеси да. Айылдын эгин талааларына жана Ош Разаков автоунаа жолуна алып барган дагы бир жолдун абалы элди түйшөлтүп келет. Урок мезгилинде ушул жакка чыгып туруп, тракторлор менен орду эгиндерди алып келебиз да. Бирок бул жолго эч кандай грейдер дагы салынбайт, асфальт дагы болгон эмес да. Жолдун тантыгы чыгып кеткен. Бирек рейс алып келгенден кийин эле уже машинага запчас коюп, кайрадан ремонт кылганга туура келет да. Бул жолду айта берип, айтсаң өкмөт дебуга кайрылды, дебуга айтсаң биздин баланста эмес деп ишин мен мага түшүнүксүз да. Бул кимге карайт, ким жасайт мунчу? Бизге так маалымат берсеңиздер. Азыр айылдын ичинде элдердин арасында сөздөр болуп атат, бизге быйыл асфальт болбойт экен деп. Бул көйгөй бүгүн облустук жетекчилердин Тогуз Булак айыл аймагынын эли менен болгон жолугушууда айтылды. Жол боюнча айта берсиз. Көйкөкүлө жолду 3 километр аэропортко чейин, 2 километр бул жол болот. Быйыл мага 5 километр болгон. Азыр асфальт окулачтар бошобой аткан үчүн көп нерсе жасап атабыз. Бүтүш менен бияка өтөбүз. Ошо эки муктаждыгына карап, азыр быйылкы бөлүмгө да асфальтты баскылана, грейдер сала турган жерге грейдер салдырып бердилер. Бирок жолубуз бир эле жол. Эки машина батпайт. Анын үстүнө ал жол Латоктун суу ичүүчү Латоктун охрана зонасында турат. Бизде сапатсыз жолдор болуп атат, жаңы болуп турган жолду айтайын биринчи. Негизи айыл ичиге 20 метр жолду кылбай эле республикага сунуш кыласызбы деген ойлойт атам да. Эми ошол стандартты кичинертек болобу? Калганысы жакшы, ошо союз жолду салып берген экен да. Ошондон бери грейдер деген нерсе болбоду да. Өзүнүн Миңжигач Кашка 5-7 километр жолу бар да. Бул мына ушу жол же аяк эмес, же бияк эмес. Элди кыйлап келет да негизи. Же өкмөт эмес, же Жолугушууда жарандардын көпчүлүгү мына ушул жол маселесине токтолду.
айыл аймактын район борбору менен байланыштырган негизги автоунаа жолдорунун жана айылдарды өз ара бириктирген ички жолдордун абалын жакшыртуу маселесин айтышты. Бардыгы жол маселе депутаттарга түшүндүрүп айтып грейдер алмайсың, башка приоритет, ондан башка не приоритетиң бар сенин? Ол жайлоолорун көп грейдер менен жылда 2-3 жол сүрүп койсоң, эл дагы мындай асфальт болсо дагы спокойно барып турат го. Мамыржан Тойчевич, биз бул боюнча Тоғызбұлақ айыл аймағы бизге кайрылган. Биз азыр жана райондук коомдук фондунун акчасын биз рейд кылып жатабыз да тескирлеп. Эгер ошол жактан акча бөлүнсө быйыл эле алып беребиз деди. Жок, качан бул сен молжолдон айтып атасың, азыр мына айтып атабыз, кылып атабыз, мына болот, эртең болот, качан болот? Шуну айтып атат. Акча артса быйыл эле алып беребиз. Мамыржан Тойчевич. Жок, кайсы айыл өкмөттө грейдер бар? Лейлек районунда. Бүгүнкү күндө кең талаада бар грейдер, анан Разаков шаарында бар грейдер. Разаков шаарыныкын алып келгиле дагы айыл өкмөткө. Соляркасы булар чечип берсин, полный айыл өкмөттү грейдер чыккыла. Жеңилдетип бетондорду карап көрсөңүздөр. Белгилей кетсек, облустук жетекчилердин эл менен жолугушуусу Лейлек районунун аймагында жүрүп жатат. Жолугушуулар толугу менен УТРК Баткен телеканалынын эфиринен жана социалдык баракчаларынан түз эфирде көрсөтүлүүдө. Бирок заек болуп жатат. Облус башчысынын Үч Коргон айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушуусунда фельдшердик акушердик пункттарды куруу, сугат жана таза суу маселеси, ички жолдорду оңдоо, селден коргоочу дамбаларды куруу, ошондой эле жеке укуктук маселелер көтөрүлгөн. Көтөрүлгөн көйгөйлөр чечилдиби? Бул суроого кабарчыбыз жооп алып кайткан. Үч Коргон айыл аймагынын Сулайманабад жана 9-5 жылдык участкаларынын жашоочулары буга чейин облус башчысы менен болгон элдик жыйында таза суу көйгөйүн көтөрүшкөн эле. 30 жылдан бери жергиликтүү жашоочулар таза сууга жетпей келгенин облус башчысына айтып, бул көйгөйдү көзөмөлгө алууну суранышкан. Мындан соң айыл өкмөтү тарабынан маселени чечүү аракети башталган. Учурда аталган участкаларда ар бир үйгө таза суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүп жатат. Көйгөйүбүз болгон суу менен асфальт болгон эле. Биз губернатор келгенде барганбыз. Ошол жерде ошол вопросту көтөргөнбүз. Мана өтө жакшы болду. Мана шу өтө тездикте чечилди мана шу проблема. Мана шлангалар келди, мана колодецтер келди, элдерем жардам берип атат. Өтө жакшы иштешип атат. Таза суу бул жерде болгондо 76-жылы болгон суу. Ошондон бери өтө кыйналып келе жатат элек. Ар үй бүлөгө счетчик менен кире турган болду. Өтө жакшы болду. Мана энди счетчикке карайбыз, канча суу иштетсек ошого карап төлөй беребиз. Айыл тургундары маселе ыкчам чечилип, ишке ашып жаткандыгына ыраазы болушууда. Буга чейин таза сууну 500 метр аралыктан ташып ичип келишкен. Үч Коргон айыл өкмөтү таза сууну тартуу иштерине жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 600 миң сом каражат ажыраткан. Жалпысынан 6 чакырым аралыктан сууну тартуу иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Айыл тургундары жумушка кол кабыш кылып, ишти тез арада бүткөрүү аракетинде. Айыл аймактагы дагы бир көйгөйлөрдүн бири Боз айылындагы элди сугат суу менен камсыз кылуучу насостун электр энергиясына болгон төлөмдүү буга чейин эл тарабынан төлөнүп келгендиктен жашоочулар каржылоону айыл өкмөттүн эсебине өткөрүп берүүнү сурашкан. Эми аталган насос көйгөйү да чечилди. Айыл өкмөтү Боз айылынын тургундары менен ашар ыкмасында кара кыштак Боз каналдарын тазалап, калыбына келтирүү иштерин алып барышкан. Жалпысынан 2,5 чакырым канал тазаланган соң, учурда Боз каналына суу келип, сугат суу көйгөйү чечилгендиги айтылды. Бүгүнкү күндө ушул маселе чечилди. Чечилгени кантип чечилди? Аталып илгертен атагы чыккан Каракыштак Боз каналынан сууду чыгардык. Ашар жолу менен чыгардык дагы ушул 360 кожолукка ошол суу келгенден кийин бул насостун кереги жок болуп калды. Анан биз бул жерден үзүп таштадык, эч ким төлөбөйт азыр бул насоскочу. Элдер баягы төлөмдөн кутулду. Суу кудай кааласа келип, иш аткарылды. Дагы бир көчөдө биз шебен менен цементини алып берген жатабыз. Ошону алып берген болсок, өздөрү форма жасап, ошол арыктарын, ички арыктарын өздөрү ошол бетондогон жатышат.
улам ушинтип ар бир көчөгө ошол боздун каналындагы сууду жеткирүү, суга суу менен камсыз кылуу маселеси чечилип атат да. Ondan tышкары экинчи маселе коюлган губернаторубузга мынабу боз айылда бир эле детсад бардагы же мектеп же медицинский учреждениялар жоктугуга байланыштуу мектепке бир фапты курдуруп берем деген. Биз ага чейин боз айылга 10 сотик жерди ажыратып, документтерин 100% бүтүрүп, экспертизадан өткөзүп берилген. Şu күндө şonu колдоп кубаттап берген болсо, Кудай калса бозго фап дагы курулуп калат. Облус башчысы Мамыржан Рахимовдун Кадамжай шаарындагы болгон жолугушуусунда эл тарабынан негизинен сот укуктук маселелер айтылган. Ошондой эле Кадамжай шаарынын Молдонияс 19 дарегиндеги авариялык абалга келген көп кабаттуу үйдүн тургундарынын атынан кайрылуу түшкөн. Эскилиги жеткен үйдүн ордуна жаңы көп кабаттуу турак жай муктаждыгын айтышып, жардам сурап кайрылышкан. Шаар мэри Алтынбек Мурзажановдун билдиришинче, аталган дарекке жаңы көп кабаттуу үйдүн курулушу башталганы турат. Мындагы 20 батирдин ээлерине жаңы курула турчу үйдөн батирлер бериле тургандыгы кошумчаланды. Буларды өзүңүздөр көрүп тургандай Кадамжай шаарында 6 аварийный домдор бар. Ушул аварийный домдордун жашоочуларына бүгүнкү күндө жаңы турак жай куруу боюнча акимдин колдоосу менен губернатордун жетекчилигинде бизде азыр Алатоо Строй Сити, Астой Групп 2 ишкана менен биз келишим түздүк. Ушул домду кайрадан бузуп, жаңыдан ушул үй ээлерине бекер ушул үйүнү бүтүрүп беришет. Негизинен айтканда бул жерде 20 квартира болсо, жаңы салынган үйдүн 70 квартира болот. 70 квартиранын 20-сыны бул үй ээлерине берсе, калган ашкан 50 квартираны сатууга коюп, аянтта 2,5 сотик болсо, бүгүнкү күндө биз ага дагы 7,5 сотик кошуп, 10 сотик кылып жерди кеңейтип, себеби дегенде бүгүнкү күндө заман талабына ылайык балдар ойноочу аянтчасын курууга, андан тышкары машина токтотуучу жайыны куруу боюнча кеңири жайын таптап, документ иштерин бүгүн толуктап бүтүрүп берип атабыз. Мына сиздер карап турганда ушул аянтты ушул үйдүн пайдалануучу жер аянтына берип жатабыз. Азыр процесс качуу этапта? Азыр процесс ушул кече АГЗсын алып келдик, бүгүн токтом чыгарып, кадастр ишканасынан катталуун жүргүзүп, буларга келишим негизинде өткөзүп берсек, уже жумуш башталат. Авариялык абалдагы жараксыз үйдүн батир ээси Шайдулла Исаков Кадамжай шаардык мэриясынан кошумча жер ажыратылып, заманбап үйдү курууга колдоолор берилип жаткандыгын айтты. Көп кабаттуу турак жай инвестор аркылуу курулуп, 7 кабаттуу турак жай түшөт. Курулуш 2 жыл ичинде бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. МЧСтин корутундусу чыккан. Бул качан курулган? Бул 60-жылы. Ошончо жылдан бери эч кандай неме үй курууга возможность болбоду да. Мына азыр жакында мэриянын жардамы менен биз инвестор таптык. Мына проекттер жасаттык, жакында баштайлы деп атабыз. Мэрия тараптан биз кандай неме суроолор менен карасак, баарын өз убагында чечип берип атат. Токтомдор чыккан, эмелер чыккан. Уже госактты алып атабыз. Жер кеңейтилди. Жер кеңейтилди. Мына губернаторубуз келип чогулуш өткөргөндөн көп маселелер көтөрүлдү. Ошолордун ичинде мына авариялык абалдагы үйлөр, биздин жашоочулар тарабынан ушул суроолор коюлду. Кадамжай шаарына караштуу Жиделик айылынын тургуну Патма Калматова турмуш шарты оор жалгыз бой эне. 3 баланын энеси облус башчысынан материалдык жардам сурап кайрылган. Жарандын муктаждыктары эске алынып, бүгүнкү күндө шаардык мэрия тарабынан 80 000 сомдук курулуш иштерин жасап берүү жагы каралды. Губернатор келип, биз жолугушууга бардым мен. Жолугушууга барып, анан жашоо шартымды айттым, өзүм жөнүмдө кыйналган жөнүмдө. Мэрия бүгүнкү күндө чечип берип атат. Рахмат, Алла разы болсун мэриядан. Анан ушу бизге үйдү салып берген балдардан ham Алла разы болсун. Ушул карапай элдин үнүн угуп турган жакшы. Облус башчысы Мамыржан Рахимовдун эл менен болгон жолугушуулардын негизги максаты эл менен түз байланыш түзүп, жарандардын көйгөйлөрүн өз убагында жана натыйжалуу чечүү болуп саналат. Сиздер аймактардын Баткен облусундагы чыгарылышын көрдүңүздөр. Ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.